Кыргыз жұрты, амансыздар бы? О балайы қанын жұрт оңатын келді, бақыт құт, қайғынан бары жашыға тағылуымды сөзімдік, қылымдар келген айтылып, Қырғыздың қымбат атылып, илгері қол заманда біріндеп кеткен шашылып, бағына Қырғыз жұртымның батыры манас туылып, ауасы бақай Ошойдың алдына жүрген башқылып, ақыл маңдардан қалғансыз, аталардан алғансыз, адал емгек артынет, ар инсанға балман сөздек, анемесе Құдайдың құтты күні, Сайран атты ресторанда сіздерменен үйлену үлпет тойында жолығып жатқаныңызға шексіз қуаныштамыз. Бала деген ата-енеге бақыт болады екен. Баланың келешегін ата-енесі үйлентіп ашып қояды екен. Дал ошол күндөрдүн бири, үлпет тойлордун бири бүгүн сиздердин көз алдыңыздарда сиздер үчүн арналат. Андыктан алыстан ат арытып келген аталар, апалар, бир туугандар, аяш аталар, кошуна коломдор, достор, тере теңдуштар, амансыздарбы? Былтыр бир жыл мурда Далыш Айсыз Байкемдин Адилет аттуу баласын үйлөндүрдүк эле. Кудай буйруп бир жыл өткөндөн кийин арада мынтип Ханиет аттуу баласы Насыйкат аттуу периштенин колун сурап ага баш кошуп отурат. Андыктан бүгүнкү тойго келген бардык меймандар, урматтуу коноктор, бүгүнкү кечибизди ачык деп жарыялап койгонго уруксат этиңиздер. Алгач ушул жерге мен балдарды тапқан, көлөкө жерге баккан, алардын насихаттын куларына күмүштөн, мончоктон сөйгө таккан ата-энелерин, апаларын, кудагыйларды ушул жерге чакырбайын. Андыктан сиздер алакандарды аянбай уруп, көңүлдөрүңүздөрдү буруп коштоп туруңуздар. Ханиеттин ата-энеси Кочкор элин барктап жүргөн, камтап жүргөн Азиз Байкем менен бүгүнкү той ээси колуна кол, бутуна бут, жеңине жең болгон Нуркамал жеңени чакырбайын. Кол чабуулар менен тазалаңыздар. Жакшылык тойлордо кез келет экен. Ал кез келгенде албетте меймандын баары ак бата үчүнчү болот экен. Бүгүнкү кезде ичи тыз деп турса дагы, бирок ушул кызыбыз сиздерге учкан куш болсун деп Азиз Байкемдин үйүнө Насыйкат аттуу ай жүрөктү тапшырып берип жаткан Мубарбек кудабыз менен Роза кудабекти тосолорду болчогон менен. Куда кудабекке шамдорон татуран болчогон. Андамесе, кадырлуу меймандар, урматтуу коноктор, ордубуздан турчу кезек келди, көңүлүбүздү бурчу кезек келди. Анан алакандарды аябай бири-бирине урчу кезек келди. Астыңыздарда филармониянын солисткасы Элизар Өзкөбаева, бүгүнкү күндүн себепкерлери, чоколот тоолордун бийикчери, Чокудайбол Кыргыздын жигиттери, чоң тармагын кол менен баатыр бол деп чоң өнүгүстүрөгөн мени, сени. Бүгүн сен үйүңө кадам бастың, бүгүн сен турмушка канат кактың. Бүт дүйнө ата-энең сүйүнсүн деп, насыйкат дүйнөгө жаралмасын деп, насыйкат менен Ханиетти бул жака жар-жарым менен чакырабыз. Ордубуздан туруп, кол чабуулар менен тосолуңуздар. Бала деген атага канат болуп турбайбы? Агыз болсо атага манат болуп турбайбы? Ата-эненин жалпы тууган журттардын сүйлөгөн сөзү 2 жашка санат болуп турбайбы деп, эгер макул десеңиздер, бир кол чапаңыздар шаңдырага кардаттуу меймандар. Эми Нуркамал эже, биринчиден бул сиздин күнүңүз болуш керек. Ошондой эле келин алуу бул албетте кайнененин кубанычы деп коет экен. Бүгүн бир көңүл челин жазыңыз, көйгөлүп бир басыңыз. Анан атайын камдап койгон жоолукту келиниңиздин башына салыңыз. Бул сөзүмдү угуптур, таманага көңүл буруптур. Бул сен үй бүлө деген бир чоң мектеп болот. Анын мектептин ичинде директор Азиз Байкем. Ал эми завуч болсо Нуркамал эжем. Булардын айтканын кыласың, көңүлүң бурасың. Эртең менен эрте саат 5-те турасың дагы алдыларына ысык чайдан сунасың. Кыскасы, келин болуп келдиңби, кемпир болуп чыгасың.
Анайын сен дагы угуп кой, камадага көңүлүңдү буруп кой. Кайынжук деген сот болот. Ал эми кайната соттун өзү, ал эми кайнене прокурор болот. Дал ушул эки адамды колго алсаң, сенде бир дагы проблема жок болот. Кыргыздын сиздин үйүңүздө мынакей келин келди. Ал силердин үйдү жаркырап турган билик болот экен. Эми кудаңыздын башына астына баш уруп, 3 жолу колду уруп, катуу бир алатоо болсун деп кыйкырып коюңуз, сайыспай экен. Насихат улуу тоого чыктыңар, улан үнүн уктуңар. Ар убакта атын үчүн тулуксуңар, улуксуңар жана бийиксиңер. Бул жерге келген ар бир конок сөзсүз түрдө биз дагы уул үйлүү кыз берелик деген ниети албетте бардыгыбызда бар. Андыктан жүрөктөгү изги тилектин баары кабыл болсун. Казак акыны Муктар Шаханов айткандай, кээ бир адам оозун ачса жүрөгү көрүнөт дейт, кээ бир адам оозун ачса көр көрүнөт дейт. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү тойдо ушул каниет менен насихатка жүрөгүңөрдү балкылдатып сокконун көрсөтүп турганыңыздарга, сүйлөп аткандарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ал сөздөр коштолгондо аянбастан алаканды уруп туруңуздар. Анткени кыргыздын каада салты, кыргыздын мурасы дал ушул тойлордо анын салтында эмеспи? Ардактуу меймандар, урматтуу коноктор, салтанаттуу түрдө урматтуу туугандар, калай калыңжыр көңүлүңүздөрдү бул жака буруп койсоңуздар. Эртең сүрөткө түшкөнчө ортого чыгып кичине жеңил бийин, шамдуу бийин да билип алсаңыздар болот. Анткени мен жогоруда айттым эле, кыргыздын атаны чыккан ырчы чогушулар келип бүгүн бизге маанайыбызды жактып, анын кебимди кургап турбай ушул жерге келген маданияттын мыкты кызматкери, сулууларга суктанууга акысы бар, көп агаларга мындайча айтканда адвокат болуп берген ырчыбай келгеле отурат. Кубанычбек Ажыбаев бул жерге келди, бул чабалар менен кош алыңыздар. Кубанычбек Ажыбаев менен ыраазычылык билдиребиз. Карообуз бүгүнкү тойдун көркү бөлүп кетесиге чагылышпайбыз. Ардактуу меймандар, урматтуу коноктор, урматтуу каниет. Илгери бир бала көлдүн жээгинде балык кармап отуруп, алтын балык кармап алат экен. Анан алтын балык айтат: "Баардык сураганыңды берем, каалаганыңды берем, айтчы" десе, бала көзү татынакай, өзү татынакай, көзү батыракай, көп сүйлөбөгөн, тамак аз ичкен, фигурасы 90-60-90, кыскасы мага жаккан сүйүктүү сулуу аял берчи десе, анда алтын балык андан көрө мени кууруп эле жем салчы деп коет. Көрсө туугандар, идеалдуу адам болбойт экен. Сенин тапканыңды асыл кылып алыш каниет албетте сенин колуңда. Ал эми насихат болсо, менин оюмча этекке чаптырбайт болуш керек. Акылдуу кыргыздын кыздары ар убакта көп болсун. Кийинки викторина оюнун ойнойбуз. Азыр музыка чакырат. Кайсы программа Кыргызстандагы, Орусиядагы, Казакстандагы белгилүү телепрограммалардын үндөрү, музыкалары чыгат. Ким биринчи кол көтөрсө ошого барам, айтабыз. Кеттик. Музыка маэстро. Жок, байке. Экөөбүз миллионер болсо экен. Дагы бир жолу музыканы. Пусть говорят. Жумуш. Поле чудес бе? Жок. Канаге жаштар тамак болуш керек, э? Ну, эми жакон. Жок. Кана, эми бир жолу музыканы коебузчу, маэстро. Бул башка музыка коюптур аке. Атыңыз? Поле чудес. Поле чудес. Приз. Жогоруда музыканы таап албай калдык. Сиз кайсы шаардан келдиңиз? Нарындан. Кайсы сөз таптыңыз? Бүгүнкү катылган сөз кайсы? Тойдогу? Насихат каниет. Баракелди. Каниет жана насихат деген сөз тапкан үчүн приз бердик. Кийинки музыканы маэстро. Ералаш көрдүңүз беле? Качан? 5 жыл мурун азышуңуз болдуңуз, э? Приз бул жака. Атыңыз ким? Айдай. Баракелди, кеттик. Кийинки. Битва экстрасенс. Мен столдун маңдайында ким отурат? Сиздин маңдайыңызда. Маңдайыңызда ким отурат? Азбайке. Сиздин көзүңүз ачык экен, э? Коштады. Тамамды. Приз
айтпайды, жарған бер. Тойды былтыр сен тойында чурмақты бол, қане. Чурға бұйымдар. Так, кейінгі музыка кеттік. Ой, бәрекелді, атыңыз кім? Айзат әже, ақырғы уақытта сіз туралы не ушақтарды айтып жатыр? Қандай не? Сіз туралы ақырғы уақытта қандай ушақтар айтып жатыр? Бұлар өлі болмайды аттай, бәрекелді, приз. Кейінгі музыка. Келіңіз? Кто хочет стать миллионером? Ошоқу. Ай, бәрекелді. Сіз миллионер болдыңыз ба? Жоқ. Болыңыз келіп? Анда бірге боламыз. Приз бұл жаққа тұрғандар. Кеттік, кейінгі музыка. Маэстро. Кел абай. Жди меня. Сен кімді күтіп отырсың? Сүйгөнді. Мен масты қойдым. Приз бермеміз жаққа, сүйгөнді күтіп отырғандарға. Кейінгі музыка. Спокойной ночи, малыш. Ждал қойыңыз шылырды. Спят усталые. Спят усталые игрушки, кукушки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Сослонётся подружиться, чтобы ночью нам приснился и пожелай бай-бай. О, қандай, үшін түрлі азықтап қалсақ мағында жақшы оқымады. Приз бұл жаққа тұрғаннан кейінгі соңғы музыканы жаңырта қойыз. Жоқ, қана, енді жол жаңырта қойыз. Келіңіз бұл жақта сұлу, қайсы музыка? Давай поженимся. Я, Давай поженимся. я женат. Давай поженимся деді ғой маған. Атыңыз кім? Алтын айға приз, қойдағай қойдақпын. Тойда естеше өтім, Кеттік тұрғандар, ошонымен біздің викторина ойынуы соңына келіп жеттік. Азыр болса сіздер үшін атайын келген легенда атты бишілер топ келген. Сіздердің көңіліңіздерді анайыңыздардың 100%-ға көтеріш үшін билебекші, қолшауларымен тозалыңыздар. Екі жашты бұл жаққа чақырылайын келі ғой. Қанет жада шондайлы насихатты. Жада шондайлы азыр 18 жаштан 80 жашқа чейинки турмушка чыгалек серкилерди бұл жаққа чакырайын тұрғандар. Келгіздер, турмуш құралек, бойдокмун деген, же дайын жоқшылайын бар дегендер дегенсіңіздер болады тұрғандар. 18 жаштан 80 жашқа чейингілер, көңілі барлар, ойы барлар бұл жаққа келгіздер. Подружкалары, келгілер. Келгілер. Насихат, подружкаларының жоғы чакырыңдар. Келгеле, бойдок қыздар, аз гүліңді дауыз, гүл. Келгеле, ұялмағында, ұрпағына, бұл тойдың шарты, шайнесі үшіндай olur. Қолшан қоштап болыңыздар, сіздерден ұялмады туғандар, бір жолы. Сұлу қыздарды 18 жаштан 80 жашқа чейінгі серкілерді шақырауыз бұл жаққа. Келіңіздер, еш ұялмай, тартынбай. Сіздер есть, вечер болады. Давайте. Так, жақын келес, бергеніле, азыр келіле, бұл сен беріншіп тұрасың. Сілер тегеректеп бір-біріңердің қолыңарды қармайсыңар. Насихатты тегеректеп бір-біріңердің қолыңарды қармайсыңар. Қана. Эми, қане жолықты алып келіп, көзінен байла, қырын келіншегінің көзіне байла. Бұл жолықты бол, қане, еш шашып өметкен Айзбай кемден көппен сап жүртші. Қана, жақшы көрмегендерін байла. Kirpikleri küçük balada yaptı böyle de. Kana, жақсы bayla, görgön жоқсың, Nasihat görgön жоқсың mu? Görümse ol ketmesin, Emin, kettik. Hazır muzika жанрдан sizler aylanı bideysin akırı, makul mu? Kettik, 1, 2, 3. Стоп. Kızıl Göylekçen Hatay'ın aslına gel olanlar. Tak, arka burulağız. Nasihtan arka burulasın. Nemi, 10 burlasın.
Андай кайра сол оруласын. Кайра сол оруласын. Эми Ханиет көзүн ач. Кол жагын коштоп турабыз. Кимге келгенин биз билбейбиз, жалгыз насихат билет. Судабыз билди. Баракелди. Келбой карындашым. Свадьба шашпай ойлонобуз. Атың ким? Мерим, сен үйлөнгөндө да ком. Турмушка чыкканда дагы ушундай той берип, досторум, жакындарым баары сага коло тилектерин айтсын. Анан эстеликке мынакей сүрөткө бирге түшүп коелуңдар. Кол чабыңыз. Арасында келген 5 бармак дайын болсун. Устукандар оолунда таратып бөлүшүңүздөр жегизден. Анткени ушул жылкыны, ушул кыл бөлүктү атайын айтпайкем. Ханиет үйлөнсө союм деп ырымдап сойгон жылкысы сиздер үчүн тартылат. Аш бергенге баш берсин деген Кудай буйрса, 1 жылдан кийин ошол Ханиеттин үйүндө уул бала жарык дүнүйөгө келсин, же кыз бала жарык дүнүйөгө келсин. Башкысы ден соолукта болсун деген тилек айталып дагы 5 бармак астында сөз бергенге уруксат этиңиздер. Куда Роза Кудабай жана Өкүл апа Кылыч Нургүл байке жеңилгенсиздер. Маанайыңыздар бүгүнкүдөн дагы шаттуу болсун деген ойдо сиздерге торт сунабыз. Табдарайда Өкүл апа жана той ээлери. Кепилиңиздерге ар бир кадамыңыздарга Аллах таалабыз жакшы соопторду жазсын. Бүгүнкү айтылган сөздүн баары ылайык кабыл болсун. Анда эмесе мынакей сайран деген куттуу тойханада турабыз. Жана ушул жерде бизди эртеден бери, 6 сааттан бери буту менен тик туруп, өзүнчө бизди тейлеп, калып каршылыгыбызды бардык каприз үстү көтөргөн кызматкерлерге жана сайран ресторанына бир жолу болуп жапаңыздар достор. Жана ошондой эле бүгүнкү тойду тынбай баштан аяк тартып, жана музыканы коштоп турган, жана ошондой эле ар бир сүрөттү өз учурунда тартып, кийин аны сактап элдерден бере турчу фотограф, оператор жана Зунгаш балдарга болуп жапаңыздар. Эң башкысы бүгүнкү тойду уюштуруп, сиздердин астыңыздарга дан коюп, астыңыздарга эт берип, сыйын көрсөтүп, конок кылып, сыйлаган бүгүнкү той ээлери Нуркамал эже менен Азиз байке бир болуп жапаңыздар. Жана эки адам көрүшүп, эки той көрүшпөйт дегендей, бир убакта жараткандын насиби менен эки адам эки бөлөк жерде дүйнөгө келип, бирок бүгүнкү күндө экөөнүн башы кошулуп, бир жерде чогулуп, мындан ары бир үй бүлө болуп, түтүн булатып келечекке карай кадам таштап турат. Анда эмесе бизге Алмончокто болгон насихат аттуу кызмат берген кудагыйыбыз Роза жана Мударбек кудалар болуп жапаңыздар. Кыйналып памперс сатып албай, же болбосо жадаяктарын бирден жуубай, роддомго барып кыйналып төрөп туубай, анан жок гана бала болуп калган Өкүл апа болуп жапаңыздар. Жана ошондой эле бүгүнкү кечте, бүгүнкү күнү баардыгыбыздын башыбызды бириктирип, кээ-бирибизге арактан берип, жиниктирип, кээ-бирибизди болсо ортодо бийлетип, ырдатып чыргаткан дал ушул бүгүнкү күнүнүн себепкерлери, алтын адамдар, асыл адамдар, биздин жакындарыбыз Ханиет менен насихатка болуп жапаңыздар. Жана ар бир сөздү тандайга салып, таптап, ар бир өмүрдү колдон келишинче мактап, ар бир өмүрдүн жүрөгүнгө жакшы сөздөрдү сактап, 4 saat бою жакшы сөздөрдү сүйлөөгө аракет кылып, ар биринин көңүлүн аракет кылган Тамада Акбар Кубанычбековго бир болуп. Чоң рахмат. Чоколуп тоолордун мейинчери чоктай болуп, кыргыздын жигиттери чоң кармаган бол менен баатыр бол деп чоң энебиз төрөгөн мени сенди. Анда эмесе мен чоң энелерди көздөй барайындагы алаканды жайын көтөрөлү билекти Кудай берсин делек билеп, 2 жашка жалпы жерде отурган элге, кыргыз журтуна, дүйнөдөгү ар адамзатка бата берип коюңуздар апалар, келиңиз. Амин. Азап тозо болбосун, оорусу жолобосун, жамандыктар эч качан жолуңарды торобосун. Алла Таалам силерге азықты бүлдүрөгөн күздөй берсин. Күздөй берсе жүзүңөрдөгү күлкүдөн үзбөй берсин. Алла Таалам силерге кыштай берсин. Кыштай берсе бала бакыра небере чөбөрө кыбыра-тыбыралардан кыспай берсин. Алла Таалам силерге жаздай берсин. Жаздай берсе жакын тууган туушкандардан жазбай берсин. Алла Таалам баарыбызга жайдай берсин. Жайдай берсе Дасторкон бүгүнкү Азиз байкемдин тоюндагыдай жадырап, ар түркүн даамга, данашка жайдай берсин. Амин. Келиңиздер барса, оң колубузду көтөрөбүз. Кийинки тойдон жолукканча. Goodbye.